Жыйында президент Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин төрагасы Садыр Жапаров биримдиктин экономикалык өнүгүүсүндө оң динамика бар экендигин билдирди. 2021 жылдын аягында биримдиктин жалпы ички дүң продукциясы 4,6% өстү. 2021 жылга ЕАЭП товарлары менен бирликке кирбеген өлкөлөрдүн тышкы соодасынын көлөмү дээрлик 850 миллиард АКШ долларын түздү. 2020 жылга салыштырмалуу товар жүгүртүү 35% өскөн. Объем ВВП Кыргызстана превысили прогнозные показатели. Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү болжолдонгон көрсөткүчтөн ашып 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча 2020 жылга салыштырмалуу 3,6% өстү. Тышкы соода операцияларынын көлөмү да 2020 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 40% өстү. 2022 жылдын 4 айынын көрсөткүчтөрү экономиканын мындан аркы өнүгүүсүнө оптимизмди жаратат. Анын натыйжасында ички дүң продукциянын өсүшү 5,4% түздү. 2022 жылдын биринчи кварталында ЕАЭП өлкөлөрү менен экспорттук операциялар 23%, импорттук операциялар 2021 жылдын биринчи кварталына салыштырмалуу 20% өстү. Өлкөлөрүбүздүн ортосундагы өз ара соодада болуп жаткан позитивдүү өзгөрүүлөр, экономикалык жигердүүлүктүн жаңыдан жанданышы жана ички дүң продукциянын өсүшү мунун баары пандемия учурунда биз көргөн чаралардын натыйжалуулугун көрсөтүп турат. Бул товарлардын эркин кыймылын жана өз ара колдоону камсыз кылууга бул чаралар менен биздин интеграциянын экономикасына пандемиянын терс таасиринин кесепеттерин жоюуга жетишүүгө тиешелүү. Биримдик өзүнүн туруктуулугун жана дүйнөлүк кризистерди жеңүүгө жөндөмдүүлүгүн көрсөткөнүн канааттануу менен айтууга болот. Бүгүнкү күндө эми биримдиктин алдында жаңы милдеттер турат. Ал үчүн Жапаров интеграциялык биримдикти өнүктүрүүгө багытталган 5 сунушун ортого салды. Нам нужно изыскать внутренние резервы для устойчивого роста. Туруктуу өсүш үчүн ички резервтерди табышыбыз керек. Бул менимче ачык айкын. Бизге зарыл нерселер биринчиден ички рыноктун тоскоолдуксуз иштешин камсыз кылуу. Экинчиден кызмат көрсөтүү рыногун либералдаштыруу боюнча ишти күчөтүү. Үчүнчүдөн жалпы каржы рыногун калыптандырууну аяктоо боюнча иштерди тездетүү. Төртүнчүдөн экономиканын бардык тармактарында импорттук продукцияга көз карандылыкты азайтуу үчүн биздин аймактарда кооперациялык долбоорлорду ишке ашыруу менен өндүрүштү локалдаштырууну тезирээк баштоо керек. Бешинчиден транспорттук логистикалык инфраструктурабызды биргелешип өнүктүрүү керек. Мындан тышкары биринчи кезекте дүйнөлүк экономиканын абалынын жаңы реалдуулуктарына, санкциялык согуштардын курчушуна жана эл аралык транспорттук логистикалык системадагы мыйзам бузууларга негизделген стратегиябызды жаңылоо жөнүндө ойлонушубуз керек. Ошондой эле отурумда биримдиктин товарларын, жабдууларын жана технологияларын үчүнчү өлкөлөргө экспорттоого жана жаңы соода өнөктөштөр менен мамилелерди түзүүгө түздөн түз байланыштуу экендиги айтылды. Импорттук инфляция чет өлкө валюталарынын курсунун өзгөрүшү өңдүү учурларда биримдикке мүчө мамлекеттер менен төлөмдөрдү улуттук валюталарда жүргүзүүнү Кыргызстан толук колдоого алат. Мындан сырткары Садыр Жапаров өз сөзүндө ички рыноктогу тоскоолдуктар акыркы 7 жылдагы жолугушуулардын эң актуалдуу темаларынын бири бойдон калып жатканына токтолуп, көп учурда тоскоолдуктар мамилени бузуп, биримдиктин терс имиджин жаратарын айтты. Это касается обеспечения свободного перемещения товаров и взаимной поддержки. Түшүнүктүү болуш үчүн урматтуу кесиптештер, мен бир эле мисал менен бөлүшкүм келет. 2021 жылы өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр менен биргеликте Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги тарабынан Россия Федерациясына айыл чарба продукциясын жеткирүүнүн ылдамдыгы боюнча изилдөөнүн жыйынтыгы. Бул изилдөө көрсөткөндөй 3-чү өлкөлөрдөн Россия Федерациясына бир нече бажы постторунан өткөн товарларды жеткирүү ылдамдыгы Кыргызстандан келген товарларга караганда кыйла тез жана арзаныраак. Ошол эле учурда белгилүү болгондой, ЕАЭПтин ички чек араларында бажы көзөмөлү алынып салынган. Бул жерде бизде экономикабызды өнүктүрүүнүн эбегейсиз зор жашыруун ресурстары жана резервтери бар. Мен жогоруда белгилегендей, биз аларды өз өлкөлөрүбүздүн жана элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн ишке ашырууга тийишпиз. Беларусь президенти темир жол аркылуу айыл чарба товарларын ташууга маани берүүнү сунуштады. Ошондой эле биримдиктин ичинде күнүмдүк керектелчү товарлардын дефицитин болтуруу боюнча тыгыз координациялоонун зарылдыгын билдирди. Особое значение имеет вопрос развития. Азыр Кытай менен болгон жол картасын ишке ашыруунун зарылдыгы турат. Ошондой эле Кытай менен санариптик багытта иштерди алдыга жылдыруу керек. Бул биримдиктин ичиндеги мамлекеттердин Кытай аркылуу жүктөрдү ташууда жеңилдиктерди алып келет. КМШнын экинчи оюндары 2021 жылы Казанда болгон. Эми бул оюндар 2023 жылы биздин мамлекетте өтөт. Спорт биздин мамлекеттерди мындан арыда жакындатып, достук жана тилектештикти далилдейт. Казакстан болсо азыркы дүйнө жүзүндөгү геосаясий абалга карата эки демилгесин сунуштады.
В этой связи предлагаю рассмотреть две инициативы. Биринчи сунушубуз 2021 жылы белгиленген стратегиянын артыкчылыктуу багыттар боюнча кооперацияларды түзүү зарыл. Бул үчүн жаңы долбоорлорду сунуштоо керек. Экинчиден, үчүнчү өлкөлөр менен кызматташуу актуалдуу болууда. Былтыр Шанхай кызматташтык уюму менен кол коюлган, эми Индонезия, Индия, Монголия мамлекеттери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошондой эле Бишкекте өткөн Евразиялык экономикалык форумдун алкагында кол коюлган келишимдер да кызматташтыктын артышына өзүнүн берет деп ойлойм. Орус президенти биримдикке мүчө өлкөлөрдүн экономикалык ведомстволору жана тескөөчү органдары ички рыноктогу товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчтүн эркин кыймылы үчүн калган чектөөлөрдү жана тоскоолдуктарды аныктоо, жоюу боюнча аракеттерин улантууда деп билдирди. Акыркы 2 жылда эле 30дай чектөө алынып салынган. Конечно, сама жизнь диктует необходимость. Албетте, тоскоолдуктарды мындан ары да жоюу керектигин белгилеп кетүү керек. Ошондо гана биз толук кандуу иштеп, интеграцияны күчөтө алабыз деп ойлойм. Муну менен катар бизнесте ишкерлердин эркин иштөөсүнө шарттар түзүлдү. Биз дагы эсеп-кысаптын улуттук валюталарда жүргүзүлүшүн колдойбуз. Улуттук валюта менен төлөмдөрдүн көрсөткүчү ЕЭП өлкөлөрүндө 75%га жетти. Ошондой эле жыйында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун маанилүүлүгү белгиленди. Анткени темир жол аркылуу ЕАЭП өлкөлөрү башка мамлекеттер менен соода экономикалык алакаларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алаары белгилүү. Жыйында 2025 жылга чейинки интеграцияны өнүктүрүү стратегиясы талкууланды. Бишкектеги форумда талкууланган евразиячылык идеяларды жайылтуу маселеси да каралып, бул үчүн жаш кадрларды даярдоого көңүл буруу керектиги баса белгиленди. Кошумчалай кетсек, Кыргызстан төрөгалык кылган Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны 1 саатка созулуп, андан ары биримдикке мүчө мамлекеттердин башчылары жана биримдикке байкоочу макамы бар өлкөлөрдүн жетекчилери айрым маселелерди тар чөйрөдө талкуулашты. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.